18 август. Кыйын осуяттарды аткарганга күч берген үмүт. Себеби ким жашоону сүйсө жана жакшы жашагысы келсе, жамандыктан четтеп, жакшы иштерди жасасын. 1 Петр 3 бөлүм 10-11 аяттар. Исанын осуяттарын аткарбай коюшубуздун бир эле негизги себеби бар. Анын осуяттарын аткарбай койгонго караганда, аткаруу көбүрөөк бата алып келерине чын жүрөктөн ишене албагандыктан, Кудайдын уадасына толук үмүт арта албагандыктан ушундай кылабыз. Ал кандай уада берген? Иса эмне жөнүндө окутканын Петр төмөнкүдөй айтып берет. Жамандыкка жамандык менен, жаман сөзгө жаман сөз менен жооп кайтарбагыла. Тескерисинче батаңарды бергиле. Анткени ушуга Кудайдын батасын мурастоого чакырылгансыңар. Себеби ким жашоону сүйсө жана жакшы жашагысы келсе, жамандыктан четтеп, жакшы иштерди жасасын. Тынчтыкты издеп, ошого умтулсун. 1 Петр 3 бөлүм 9 аяттан 11 аятка чейин. Исаны ээрчиген Петр жамандыкка жамандык менен жооп бербөө сыяктуу кыйын осуяттарды аткарганга түрткү берип, шыктандыруу үчүн көбүрөөк кубаныч берген Кудайдын уадасын эстеткенден уялбайт. Тескерисинче батаңарды бергиле, анткени ушуга Кудайдын батасын мурастоого чакырылгансыңар, дейт ал. Түбөлүк өмүрдөн рахат алып жашагыңыз келеби? Анда жамандыкты таштаңыз. Сизди түбөлүктүү кубаныч күтүп турат. Азыркы учурда өч алуу рахатынан алыс болуу үчүн ушундай сыйлык жетиштүү эмеспи? Исанын тилин албай койгондун ордуна, тескерисинче анын тилин алсак, ал тургай анын тилин алабыз деп өмүрүбүздөн айрылсак да, анын аягы дайыма жакшы болот. Иса мындай дейт: силерге чындыкты айтып коеюн, мен үчүн жана жакшы кабар үчүн үй жайын, же агайнилерин, же эже карындаштарын, же энесин, же атасын, же аялын, же балдарын, же жерин таштаган адам азыр бул дүйнөдө куугунтук учурунда да 100 эсе көп үй жайга, ага иниге, эже карындашка, ата энеге, балдарга жана жерге, ал эми келечекте түбөлүк өмүргө ээ болбой койбойт. Марк 10 бөлүм 29-30 аяттар. Көп курмандыкты талап кылган сүйүүнүн жолунда машаякты ээрчигенге күч табуунун жалгыз жолу бул анын эркин аткарабыз деп өмүрүбүздөн айрылсак да, аны кайра алабыз жана түбөлүктүү баалуу сыйлыктарга ээ болобуз деген чоң үмүткө жана бекем ишенимге ээ болуу.